Ой, эч ким жокко. Балдар, Самуэлди көрбөдүңөрбү? Дагы кеч калдым. Салам, Асия. Салам. Эфир башталып калбадыбы? Достор бизди күтүп калышты. Ассаламу алейкум, ак калпактуу, аска-золуу кыргыз элим. Эшикте аппак кар. Баарыңарга ушул ак кардай аруулуктуу тазалыкты каалап, силер менен кездешип турганыбызга кубанычтабыз. Достор, биз менен силерге абдан кызыктуу деп ойлойм. Анткени Эркетай жамдуу эле маанай тартуулабастан кызыктуу маалыматтарды да тааныштырып келет. Ооба, демек бүгүн кандай кызыктар болот деп күтүп калган болсоңор, биздин бул берүүнү Билип ал турмагу баштап берет. Классташ кыздарыңдан тапшырмасын көчүрүп жазба. Сен дептериңе жазып олтурганда жаныңа досуң келсе, жазганыңды колуң менен калкалаба. Себеби досуң ыңгайсыз абалда калышы мүмкүн. Жөтөлгөндө же чүчкүргөндө оозуңду колуң менен же жүз арчы менен жаап алуу керек. Мына ушундай биз билип, бирок маани бербеген терс көрүнүштөр жашоодо абдан эле көп. Дал ушундай көрүнүштөрдү кайталабагыла достор, анткени жаныңардагы адамдарга ыңгайсыздык жаратасыңар. Ошондуктан кээ бир майда иштерге да көңүл бөлүп, жакындарыңарга, көчөдөгү улуу муундарга жардам бере жүргүлө. Мындай кеңештерден соң берүүбүздү жаштан түрмөгүнө узатсак. От улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, а дружба начинается с улыбки. От улыбки солнечной одной перестанет плакать самый грустный дождик. Сонный лес
биздин маанай эң сонун. Дал ушундай маанай менен берүүбүздү жылмайып кой турмагына кезекти беребиз. Тапшырмаңарды текшерип чыгам. Силер тынч отургула. Саитова Мадина жакшы, Азамат Хакимова Сивара жакшы. Жубаев Тимур. Эмнеге сенин тапшырмаңы ар дайым атаң аткарып берет, а? Эжеке, менин таптап убактым жок да, мен укташым керек да. Балдар, биз өткөн сабакта силер менен ата-энелериңердин кесиби жөнүндө дил баян жазганбыз, Ошол дил баяндарды мен текшердим. Азыр силерге мен баасын окузайын, Айбике 5, Акманай 5, Осмон 4, Адилхан 5. Эржан, мен сага түшүнгөн жокмун. Сен атаң полиция дептирсиң, кайра бизнесмен дептирсиң. Ошондо атаң кесиби эмне? Эжеке, сиз эмне билбейсизби? Полициялар деле бизнесмен болот го. Дал ушундай кызыктар менен коштолгон эркетай берүүбүздү аяктады. Кийинки берүүдөн жолугушабыз достор.